Эми мен өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом мындай да, эгерде азыркы биздин фракциянын башчысы болгон Иса Шишенкулович Өмүркуловду политсоветтин чечими менен партиядан чыгаргандан кийин ал эгер мыйзамдуу болсо, анда бүгүнкү фракция легитимсиз. Фракция легитимсиз болгондон кийин ал фракциянын негизги мүчөсү болгон коалиция дагы легитимсиз. Экинчиден, бүгүн Исхак Абсаматович бир маселени ошо көпчүлүк коалициясынын легитимдүүлүгү жөнүндө бул республика Ата журт партиясынын кошулушу. Мен ошондо деле сезгем, бирок мыйзамдуу деп коюшкан, менде деле азыр шек бар. Эгерде коалициянын саны, курамы, көлөмү өзгөргөндөн кийин ал кайра түзүлүш керек болчу. Коалиция кайра түзүлгөндөн кийин өкмөт башчы дагы, спикер дагы кайрадан жаңыдан дайындалыш керек болчу.